жакшы болуп калдыңбы? Жакшы. Жакшы оорубай калдыбы? Оорубай калды. Ар күн сайын таң эрте бейтаптардын ал абалын сурап дартына дава тапкан дарыгер Кайпек Кадралиев 51 жылдан бери дарыгерлик кесипти аркалап келет. Адам өмүрлөрүнүн узарышына салым кошкон каарман кесибинен ырахат алат. Мага бул эки бөлүмгө аябай крайне тяжелыйлар кирет да. Ошо өлгөн кишилер, кээ бирлерин тирилтип алам, кээ бирлерин ошо жакшы эмеден айыктырып чыгарам. Менин принцибимдин бир себеби ошол ооруларды айыктыргандан кийин аябай сүйүнөм да мен. Ошондон мен мындайча айтканда удовольствие алам. Менин турмушум ушул. Ансыз боло албайм мен. Медицина илимдеринин кандидаты, эмгек сиңирген дарыгер Кайпек Кадралиев артка кылчайып караган өмүр жолунда миңдеген адамдарды сакайтып талбай эмгектенүүдө. Кезегинде белгилүү академик Мирсаид Мирахимовдон сабак алып, катарлаш эмгектенип, Нарын шаарында жүрөк кан тамыр оорулар бөлүмүн уюштурган алгачкы дарыгер. Ошондой эле илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, тоолуу аймакта жашаган калктын 45 жаш курагынан тарта пенсияга чыгышына карата илимий изилдөө жүргүзүп, сунуштаган демилгеси колдоого алынып, ишке ашкан. Нарын бөлгөсү жергесинде кардиологиялык кызматтын отурушу, бунун өнүгүшү, экинчиси бийик тоолуулар боюнча алып барылган бүткүл илмий араштырмаларда мунун өзгөчө камкордулук салымы. Үчүнчүсү туруктуу бир жерде отуруп элине кызмат кылуу оңой эмес. Нарын ошартман. Агага ден соолук каалап, мындан аркадагы Нарын бөлгөсүнө кардиологиялык кызматтын өнүгүшүнө терең ишенем. Калк саламаттыгын сактоодо өзүрлүү эмгектенип, өлкө үчүн ополтоодо эмгек кылып, ондогон шакирттерди даярдаган Кайпек Кадралиев быйыл 75 жашка толду. Ага карата Мурат Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалуу драма театрында салтанаттуу иш-чара өткөрүлүп, каармандын басып өткөн жолу калк үчүн жазган эмгектери даңкталды. Ага кесиптештери, ага туугандары, жалпы теңиртоолуктар катышып, элдик дарыгер деп аташты. Жөнөкөй карапайым элге, ооруп кыйналып келген элге ушундай сүйүү менен мамиле жасап, ошол эле учурда өтө бекем тартипти кармап, баягы ошол ооруган адамдарга сапаттуу жардам жеткизейин деген аракети. Анан мындай өзүнүн баягы жашына карабай дайыма алдыга баягы өсүшүбүз керек, өнүгүшүбүз керек деп алдыга ынтылганы. Ушунун баардыгы менин оюмча ушу Кайпек байкенин мындай өзүнүн ушундай өзгөчөлүгүн мындай көргөзөт да, анан жана мен айткан элдик дарыгер деп мен мисалы эсептейм. Салтанаттуу иш-чарада замандаштары, кесиптештери менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан куттуктоолор жолдонуп, белектер берилди. Мааракеңиз кут болсун. Сиздин эмгегиңизди эл билет. Ушул эмгегиңиз бааланып, алтын медалдын ээси болуп, ушул жердеги Нарын областындагы жашап жаткан калктын саламаттыгын сактоодо зор өзүңүздүн эмгегиңизди арнап келесиз. Мына 75 жашка чыксаңыз дагы ошол жердеги жасап аткан эмгегиңиз ар бир элдин эсинде. Кайпек Кадралиев коомдо эл жүгүн аркалаган мекенчил инсан, мыкты дарыгер болсо, үйдө сүйүктүү жар, мээримдүү ата, 3 уулду тарбиялап эрезеге жеткирген. Уулдары дагы калк саламаттыгын сактоодо Кыргызстанда жана чет өлкөдө өзүрлүү эмгектенип, ата жолун улап келишет. Эл дарыгеринин урматына арналган иш-чара өнөр адамдарынын ыр бийлери менен коштолуп, жыйынтыкталды. Чапара Садыкказиева, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары.